Үй бүлөнү түнкү намаз койготуу өтө чоң сооптурдун. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Рахималлаху раджулан қама минал-лейл, фасалла ва айқада имраата, фа ин абат надаха фи важхиха ал-ма." Түндө ойгонуп, тахажжуд намаз окуган, андан кийин аялын намаз койготсо, аялы баш тартып ойгонбой койсо, анын бетине суу чачкан эркекти Аллах Таала өз ырайымына алсын. Рахималлаху имраа қамат минал-лейл ва саллат ва айқазат заужаха, фа ин аба надахат фи важхихи ал-ма. Ошондой эле түндө ойгонуп намаз окуган, андан кийин күйөөсүн ойготсо, күйөөсү баш тартып ойгонбой койсо, анын бетине суу чачкан аялды Аллах Таала өз ырайымына алсын. Абу Дауд. Намаз койготуу үчүн суу чачып, ушундайча тамашалашкандарды Аллах Таала өз ырайымына алсын. Өзү жубайлар арасындагы романтика чындыгында мына ушундай болуш керек. Бири-бирин Аллахтын буйругуна чакырган, намаз койготкон үй бүлө кандай гана бактылуу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum.